Баарыңарга салам. Менин атым Айданек. Менин курбуларымдын баарынын жигити бар. Алар чогулган сайын жигиттери жөнүндө сүйлөшө беришчү. А мен болсо ар дайым четте унчукпай калчумун. Мен бир дагы бала менен мамиле түзүп кете алган жокмун. Мен эч өзгөчөлүгүм жок, жөнөкөй эле кызмын. Эми атым өзгөчө болгон эле болсо, анан мен газдалган суудан ичкенди жакшы көрөм. Анан дагы семирбейм. Бирок мен балдар менен сүйлөшө албаганымдын себеби башка нерседе. Уксаңар таң каласыңар го. Мен жаныбар атынын баарын жаман көрөм. Жада калса мышыктардан бери. Мышыктардын жүнүн элестетсем эле жанында дагы жолой албайм. Акыркы учурда болсо, балдар ар кандай экзотикалык жаныбарларды бакканды мода кылып алышты. Мисалы, жөргөмүштөрдү, бакаларды, же ташбакаларды. Ошол балдардын жаныбарлардын жанына барганын элестетсем эле кузгум келет. Мени эмнегедир жөргөмүштөр аябай жакшы көрүшөт. Мен аларды жек көрөм. Алар дайыма мен аңдып жүргөндөй, же менин сумкамдын ичинен чыгат, же болбосо сабакта отурганда колума потолоктон ыргып түшүшөт. Мен атайын ары баккандардын коргоочу костюмун алсамбы деп ойлонуп баштагам. Досторум болсо, жөргөмүш кыз болгонго баардык мүмкүнчүлүктөрүң бар деп күлүшөт. Бирок ал тамашалар дагы мага жакпайт. Мен жөнөкөй эле тынч жашагым келет. Бирок бир күнү биздин класска Бектур деген жаңы бала келди. Бай үй бүлөдөн экен, өзү ошентип айткан. Ал дароо эле көп кыздардын сүймөнчүлүгүнө ээ болду. Алар Шурудайлага асылышчу. Эң башкы мага жаккан нерсеси анын үйүндө эч кандай жаныбар жок болчу. Анан дагы ал аябай жагымдуу болчу. Мага ал бара-бара жага баштады. Жок, жагып калды десем болот. Ушунчалык жагып калганын айтсаңар, мен аны көргөндө сүйлөй турган сөзүмдү унутуп калчумун. Бир жолу мен өзүмдү топтон чыгынып ага келдим дагы түшүнүксүз бир нерселерди айтып былжырай баштадым. Ал мени таң калып карап, сага жардам керекпи? Өзүңдү жаман сезип атасыңбы? Врач чакырайынбы? Деди. Мен ошол жерден тез-тез бурулуп алып качып кеттим. Мен бир жумадай өзүмө келе албай, мектепке барбай жүрдүм. Баргандан кийин деле Бектурду көргөндө башымды жерге салып, бат-бат басып кетчүмүн, байкап калбасын деп. Менимче ал мени байкачу деле эмес. Ал менин бар экенимди деле унутуп калса керек. Бир жолу аябай көп китептерди алып сабакка бара жаткан. Адаттагыдай эле Бектурду көрүп, башымды жерге салып ылдам баса баштадым. Ал дагы мени байкабай калган окшойт. Экөөбүз сүзүшүп кеттик. Китептердин эң чоңу жана эң ору анын колуна түшүп, манжасы сынып калды. Мен өзүмдү абдан ыңгайсыз жана күнөөлүү сездим. Бектурду ооруканага жаткырышты. Мен күнөөмдү жууш үчүн аны карашым керек деп ойлондум. Бирок мен чоң апаман башка эч кимди карап көргөн эмесмин. Мен ага чай демдеп, даамдуу печеньелерди алып келип, колуна майлардан сүйкөп багып аттым. Бара-бара экөөбүз жакындап калдык. Ал үй бүлөсү менен болгон саякаттарды, кайсы мамлекеттерден кандай тамак жеп көргөнүн айтып бере берчү. Ыраазычылык катары Бектур мени достору менен чогуу турганга өзүнүн үйүнө конокко чакырды. Мектептин эң алдыңкы кыйындары чогулушуптур. Мен өзүмдү аябай ыңгайсыз сездим. Бектур дүйнөдөгү эң кымбат кофени даярдап берүүнү чечти. Баары тең ал эмнеге анча кымбат болушу мүмкүн? Ал эмнеден жасалат деп сүйлөшө башташты. Бектур болсо ичип бүткөндөн кийин айтам деп жылмайып койду. Мага бул нерсе жаккан жок. Жок деп сылыгыраак айтканга аракет кылдым. Даамы сонун, ичип көрсөң деп кыйнап чыгышты. Аягында макул болуп ичтим. Ачуу анан башкача адамданат экен. Аябай деле жаман эмес. Ичсе болот. Анан Бектур баарыбыз ичкенден кийин макул болуп, эмне кофе экенин айтып баштады. Копи Лювак деген кофе экен. Анын даярдалышы дагы өзгөчө экен. Жаныбарлар кофе багынын жемиштерин жейт. Бирок ашказаны жемиштин сөктөрүн иштете албаган үчүн ал сөктөр кайра башка нерсеси менен аралашып түшөт. Аларды адамдар чогултуп, анан кофе кылышат. Мен бул нерсенин баарын укканда эмне ичкенимди элестеткенимде, мен дароо кускум келип баштады. Дааратканага чуркап жөнөдүм. Бирок жетишпей калып, кире беришке кусуп жибердим. Мен кандай уят болоорумду элестетип, эмне кыларымды билбей үйгө качып кеттим. Мен эми үйдө отурам. Мен мындан кийин Бектурдун көзүнө эле карай албагандык түгүл, мектепке дагы бара албай калдым. Башка мектепке которулуп кетсемби деп ойлонуп жатам. Бектур мени жийиркенчек экенимди билип туруп, болбой эле ичирип көрөйүн деди. Эми бул нерсе менен кантип жашарымды дагы билбейм. Сизде ушундай абал болду беле? Ой пикирлериңизди аябай күтөм. Каналга жазылгыла жана досторуңар менен бөлүшкүлө. Жаңы бөлүмдөрдү өткөрүп жибербеш үчүн коңгуроону басып койгула.